Айылда жашаган келиндерге айтарым, май жыттанган халат менен жолуктун ичинде калып кетпегиле. Уда төрөп ден соолуктан кетпегиле. Кызмат деп жүрүп кошунанын, тага журттун, ата журттун, аяшкалардын деги эле любой бир кызматка колдон колго өткөн бир жолук үчүн өзүңөрдү садага чаппагыла. Кайын журттун бул келин деп кылган мамилесине чыдап, өзүңөрдү ниже плинтуса сезип жүрө бербегиле. Бир күнү жашоом оңолот деп сыйкырдуу бир убакытты күтүп жүрө бербегиле. Сен бир жансың, кайра жаралбайсың. Если сен азыркы жашооңду эзилип жашасаң, сенин балдарың дагы ошол эзилген жашоодо жашайт. Жакшылап ойлонуп көрчү. Азыркы жашап жаткан жашооңду кызыңа каалайт белең? Если жообу жок болсо, анда азыр ойлонуп башта. Мен сени шаарга көчүп кет, эч кимди укпа дебейм. Просто өзүңдү дагы ойлоп жүрчү. Жакшылап ойлонуп көрсөң мени түшүнөсүң. Мен эч кимди бузайын деген ниетим жок. Болгону ар бир адам сыйга татыктуу, жана дагы өзү каалаган жашоодо жашоого милдеттүү деп ойлойм. Албетте тандоо ар бир адамдын өзүнүн колунда.